биринчи класстан тарта мен өзүм иштеп жылына биринчи класстан тарта өзүмдү өзүм кийиндирчүмүн. Эч качан мага ата энем жайкы кийинүүгө же мектепке даярданууга бюджет берген эмес. Эч качан. Биринчи класстан баштап. Биринчи класстан баштап. Биринчи класста биринчи жолу гана мектепке бир жолу алып келди, ошондон кийин деле келишкен жок да мектепке мындай. Чоң бир собранияларга эле келишпесе, эми президенттиң мындай неме деле маселе деле болгон жок. Анан ошол себептен баягы өзүмдү өзүм камсыздаш үчүн мен ар дайым бардык нерседен прибыль тапканга аракет кылчумун да. Кичинекей кезимде эжекем скорыйда иштесе, ал чарчап келет да, анан формасын жууш керек. Анан Адилет форманы жууп бербейсиңби десе, мен 10 сом дечим да. Анан 10 сомго жанагы тазик болот, самынды алып алып өзүм жууп берип, тазалап, жайып, кургатып берип, анан ошого неме алчумун. Услуга алчумун. Ошентип анан мага мектепке апам күнүнө 10 сом берчү, тамак жегенге. Мен ошону коротпой, күндө топтоп, анан эсимде бир 5-6 айдан кийин бир 2000 сомдой акча топтодум да. Анан үйгө келсем, апам бир жеңем бар, алыскы туугандарыбыз. Ошол үйгө келгендиктен экөө отурат. Анан Адилет, мен бир экинчи класспын ушундай да. Анан келсең отуруп сүйлөшүп сөз бар деди. Мен отурдум столдо, кичинекей бала. Анан экөө эки жактан отурат. Анан апам айтты, жеңеңе акча керек болуп атыптыр. Билет да мен заначкаларым бар экенчи. Анан ошентип меники биринчи неме акча карызга под процент бере баштадым. Ал кезде мен билбейм да, процентке берген болбойт экен да. Анан бир ошону бергенден бир нече айдан кийин тайкем айтып калды. Мындай болбойт деп тайкем айылда имам. Анан ошол арамда анан ошондон баш тарттым. Бирок мен дээрлик ошол периоддордо көп туугандарыма карызга акча бердим да. Себеби мен жана 10 сом, туалет, башка жактан топтогон акчам бар, бирөөнү да коротчу эмесмин.